Жерлерде жаз майрамы саналған Ноғруз белгіленуді. Алай районының Келдібек Белекбаев айыл өкметі Қырғыз көчін даңазалады. Ноғруз майрамында жеті боз үй тегілеп, Қырғыз елінің басы өткен жашуысын еске салды. Айыл өкметтің деңгейлінде ойышылған Ноғруз майрамы кейінгі сюжетті. Алай районының Келдібек Белекбаев атындағы Алай айыл өкметінде Ноғруз майрамы массалық түрде белгіленіп жатады. Бұл жерде айыл өкметке қараған 7 айыл бар, андықтан 7 боз үй тегіліп, Қырғыз көчі даңазаланып, ұлттық ойындар менен қоштолуда. Жарғылчақ соқу балеги менен бұл бұйымдар Қырғыз көчінің қалдықтары. Көчі менен тұрмыш тиричилигинде ушул сыяктуу колдонмолор менен өткөрүп келишкен. Бүгүнкү күнү жергиликтүү эл өткөндү эске салып, Ноғруз майрамында ата бабалардын кылым карыткан жашоосуна кайтышты. Менен ана суу менен тегирмен бар эле да, ого ун тартчылы. Буга талкан анан жарма жасап иччилик жеринде жарма жасап иччиле да. Азыр эми баягы электрическийге талкан жасап атпайбы? Азыр мына талкан даамдуу болот да, илгеркиден. Азыркыдан даамдуу болот. Бул тургундар Алай районундагы Келдибек Белекбаев атындагы айыл өкмөтүнүн жашоочулары Ноғруз майрамында боз үй тигип, оюн зоокторду көрсөтүп, элдин майрамдык маанайын көтөрүштү. Мезгили менен уюшулган майрамда кайбири боз үй тиксе, айрымдары жүк артылган төөнү айдап, жаш балдар топташ ойноп сахналашкан көрүнүштөр орун алды. Дастуркан жая дүйүм тамактарды даярдап, ысырык салып, жерге тынчтык жана токчулукту ниет кылышты. Бул Ноғруз майрамындагы баштапкы жөрөлгө, элге сиңген эреже. Жакшы сүйлөп, жакшы сөз менен шынтып, жан эргитип ушинтип ойноп күлүп жүрөбүз. Ушул Ноғруз майрам ушу боюнча Кыргыз элине кут консун, бардыгы жогу бүт болсун, тилеген максаттарына жетсин, айрыкча мына жаштар. Эми элибиз аманчылык болсун, тынчылык болсун, биримдик болсун элде. Не тилесе тилектерине жетсин. Айыл өкмөттө быйылкы жылы жасалчу иштер көп, ниет кылып мындан башка массалык майрамды уюштуруу, аны менен бирге социалдык маселени чечүүгө бел байлашкан. Мектеп, бала бакча сыяктуу имараттарды түптөөнү максаттап жатышат. Бар жогунун тендерди комиссиянын негизинде тендер жарыяланып, биздин айыл өкмөтүнө Терек айылына жаңыдан 50 орундуу бала бакча курабыз. Андан сырткары айыл өкмөттүн борбору болгон Сопу Коргон айылына спорт комплексин куруу алдында турат. Айыл өкмөт буга чейин Алай айылдык кеңеши деп аталган болсо, 2006-жылы өлкө башчынын буйругу менен Келдибек Белекбаев атындагы айыл өкмөтү деп негизделген. Жергиликтүү бийликке аты берилген инсан коомдук ишмер Ахматбек Келдибековдун атасы. Кезегинде Алай районундагы Правда совхозунда жетекчилик кызматтар кылып, андан кийин экономика бөлүмдөрүн жетектеген. 1995-жылдары Алай районундагы төрагалык кызматта жүрүп, ардактуу эс алууга чыккан. Республикалык маанидеги бир канча сыйлыктардын ээси болгон. Мында улам эмгеге бааланып, жергиликтүү бийликке атын коюуга эл тарабынан макулдук берилген. Эмгеге калган инсанды учурда журтташтары дагы бийик баалайт. Правда совхозу 78-жылы жаңыдан уюшулганда, алгач ошол жерге жетекчи болуп барып, нөлгө түшкөн совхозду бутуна тургузуп, алдыңкы совхозго жеткирген. Ошол жерде 13 жыл эмгектенген. Андан кийин Алай совхозуна келип, Алай совхозунда экономист, андан кийин ушул өзүнүн аты коюлган Алай айыл өкмөтүндө селолук советтин төрагасы. Эли кадырлап барктаган, уул кыздарды тарбиялап өстүрдү. Уул кыздарын алды. Ахматбек Келдибековду билесиздер, жогорку кеңеште депутат, спикер болду. Ноғруз майрамы Келдибек Белекбаев айыл өкмөтүндө 7 айылдын катышуусунда өттү. Эртеңки күнү райондук деңгээлде уюшулат. Айыл өкмөтү 2000ден ашуун кожолук, 9000ге жакын тургун бар. Аймак райондун борборунан 45 километр алыстыкта жайгашкан. Гүлшейир Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Алай району.